Төртінші аудио бөлім. Уақыт шашке уақытысына жақындап қалғанда Кемелбек Айдарбек қарияның үйінде болды. Чыдамы кете күткен Айдарбек қария: «Эмне кечиктиң?» деді. Кемелбек ооз учунан: «Барып келгенче ушунча болды» деп унчукты. Бол тез тамак ич. Түшкү автобуска үлгүрүп барып келгидей бололу. Антпесек кемпир кулак мени жеп бүтмөй болду. Ун жок, тиги жок, бу жок деп көзүнө бир көрүнүп коеюнчу. Антпесем болчу да эмес. Бол аттан түшүп, белин бошотуп, бастырманын алдына байлап кой. Анан үйгө кир. Мен үйгө кире берейин деген Айдарбек карыя ичкери кирип: «Кемпир, чайың даярбы?» Кемелбек экөөбүз түшкү автобус менен шаарга барып, эмне керек болсо баарын алып келели деп кобурады. Айжан кемпир: «Ушка, сенин менден каткан бир сырың бар. Кечетен бери эле сөзүң чоң чыгып калды. Айтчы ачыгын» деп жооп күтүп туруп калганда Айдарбек карыя: «Кемпир, аны не кыласың? Идиш аягыңды билчи. Негизги керектүүлөрүңдү камдап берсем болду да. Сен өз ишиңди, мен өз ишимди билсем болгону да. Эмне болгон күндө да мен таап келгенди билейин, сен колдонгонду бил» деп тасмалдын четине отурду. Аңгыча сырттан салам айтып Кемелбек кирип келди. Айжан ооз учунан: «Жакшы, кел отур» деп гүлдүү ак чыныга чай куюп Кемелбекке сунду. Кемелбектин курсагы ачып калган эле. Анан дагы ат менен жүргөн кишинин курсагы баташат эмеспи? Курсагын тойгузгандан соң экөө ээрчишип автобус тоскон жайга келишти. Буга чейин эч сөз сүйлөгөн жок. Качан автобус келгенде Айдарбек карыя: «Кемелбек, сен менин жанымдан жылба, не бар не жок» деп эскерткен болду. Баалузатты кайсы жерге өткөзүш керек экенин билбей баштары катты. Бирок Айдарбек карыянын укканы бар эле: алтын саткан дүкөндөрдө сатат деген. Экөө ээрчише басып алтын саткан дүкөнгө келген соң ким менен сүйлөшүштү билбей элейип туруп калышты. Аңгыча чачын такырайтып алдырган, кара көз айнек тагынган, жаш болсо дагы курсак байлаган ак чумал бала басып келип: «Сиздерге ким керек эле?» деди алгач салам берип. Айдарбек карыя ал баланы шектүү карап: «Бул дүкөндүн чоңу керек эле» деп аны суроолуу карады. Алиги көз айнекчен бала иштин төркүнүн дароо түшүнүп: «Азыр силер бул жакта күтүп туруңуздар» деп сый мамиле жасап ичкери кирип кетти да аз убакыт өтпөй жашы 50-гө чыгып калган орто бойлуу кара тору киши менен ичкери тараптан чыга келди. Буга чейин баарына текши ой жүгүрткөн Айдарбек карыя алдатып жиберем, бүт алтынды алып чыкпайын деп болгону 3 граммдай алтынды бөлүп оң чөнтөгүнө салып койгон эле. Алиги киши сылык учурашкан соң: «Аксакал, сиз чакырттыңыз беле?» деди. Айдарбек карыя башын ийкеп: «Ооба» деди да алиги кишини эендетип чакырып: «Мендей болгон атаң бардыр. Менден бир өтүнүч. Менде азыраак буюм бар эле. Ошону пулга алмаштырып бер. Эгер сен мени алдабасаң, сага дагы келем» деп сөздүн ачыгын айтты. Тиги киши: «Аксакал, сиз айткандай сиздей сакалдуу кишини алдасам, анда болбой калат го. Менин дагы сизге окшогон атам бар. Эч тартынбаңыз. Эгер сиз мага ишенбесеңиз, анда сиздин үйгө деле барып акчага алмашалы» деп ишеничтүү айтты. Ошол сүйлөшүүдөн соң экөө бир сөзгө келиштүү элем. Айдарбек карыя оң чөнтөгүндөгү алтынды ага көргөздү. Ал киши дароо алтындын сапатын текшерип, эң жогорку баадаларын айтты да тиешелүү акчаны Айдарбек карыяга санап бергенде гана Айдарбек карыя ал кишини үйүнө чакырды. Анткени жанындагы алтындын баарын алып чыккандан жазганды. Бул жерден Айдарбек карыя туура жолду тандап алды. Кемелбек эч нерсени билмексен болуп турганы менен алтындын сапаты жогору сапатта экенин алиги кишинин сөзүнөн улам билди. Айдарбек карыя менен Кемелбекти Искендер Акылбекович жакшы маанай менен узатты. Айдарбектин саткан баалуу буюму ойдогудай акча болуп берди. Дүкөн ээси Искендер Акылбекович Айдарбек карыянын жашын сыйлап, ашыкча да акча берди. Анткени Айдарбек карыя эмнегедир көзүнө бир башкача көрүнүп, өзүндө кандайдыр бир аял сезим пайда болуп, эмне болуп жийип кеткенин өзү да билбей калды. Анан дагы кары кишинин кубанган жүзүнөн улам өзүнүн жасаган ишине өзү куштар боло азыраак ачылып чачылып да койду. Кат-кат рахматын айткан Айдарбек карыя дүкөндүн жанынан узап баратып артын карап, өзүн узата карап турган Искендерге колун жаңсап, «Жакшы кал» деген сеп белги берип имерилгенде: «Кемелбек, сенден өтүнүч, бул ишти эч кимге айтпа. Эл оозунда элек жок. Эгер бирөө окса, Айдарбек карыганда алтын сатып, соодагер болуп кетиптир деген жагымсыз сөз чыгарышат. Андан көрө карыганда ашыкча сөз укпай жашайын» деди. Кемелбек башын ийкеп: «Ал жагынан камсынабаңыз. Буюрса мен ашып кетсе, 2 жуманын ичинде армияга кетем. Сизде эч кимге айтпайм жана сүйлөшүлгөндөй убадага туралы.
сиз дагы мен жөнүндө эч кимге ооз ачпаңыз, деп сөз улап койду. Айдарбек карыя Кемелбектин ишеничтүү айткан сөзүнөн кийин бул темада сүйлөгөн жок. Базарга келишкен соң керектүү буюмдарды азык-түлүк менен алышкан соң чакан ашканага кирип тамактанышты. Эмнегедир Айдарбек карыя өзүнчө эле ойго батып, ичинен ойлонуп, баштагыдан түнт боло түштү. Кемелбекти ага көңүл бурган жок. Курсактарын тойгузган соң эки каран көтөрүнчүктөрүн көтөрүп автобекетке келишти да айылга кетчү автобусту күтүп 10 мүнөтчөлүк убакыт отуруп калышты. Кемелбек буга чейин Айдарбек карыяга эч сөз айтып суроо берген эмес. Ортодогу тынчтыкты бузуп, сизге суроо берсем болобу, деди да олдуксон сөз сүйлөп алгансып Айдарбек карыядан көзүн тартып алды. Анткени Айдарбек карыя селт этип чочуп кеткен эле. Ыңгайсыз абалдан кутулуш үчүн Кемелбек кара күчкө жылмайып койду. Айдарбек карыя күлүмсүрөп, сура балам, сурооңо жооп берейин, эмне сурайын дедиң эле, деп кайра Кемелбекке суроо узатып, Кемелбек камдап алган сөзүн унутуп калган түр көрсөтүп, азыраак убакыт үнсүз турду да үнүн жапыс чыгарып, Айдарбек ата, эми дагы качан келесиз? Мен аскерге кеткенге чейин калган буюмдарды дагы пулга алмашып алсаңыз болот эле. Дегеним кийин сиз жалгыз келип буюмдарды өткөзө албайсыз го, деп сөзүнүн аягын чукул бүтүрдү. Айдарбек карыя алыска көзүн агытып, Кемелбек, мен анын баарын эчак эле ойлоп койгом. Шаршембиде кел деп Искендерди үйгө чакырдым. Сен да ошол убакта үйдө бол. Башка жака кетип калба. Жана биз өзүнчө сүйлөшкөнүбүздө мунун баарын кеп кылдык. Сени менин уулум деп айтып койдум. Антпесем болчу да эмес. Не бар не жок, биз экөөбүз баарын туура карманып калышыбыз керек. Тиги Искендер дагы түшүнүктүү жан экен. Бизге жаман ою болбостур. Деп айтып бүткөндө айылга кетчү автобус келип, сөз үзүлүп калды. Күн уясына батарда аркан бою калганда эки чоң баштык көтөрүшүп, эки караан автобустан түштү. Баятан бери аялдаманы карап турган Айжан эне экөөнү утурлай басып, аларга 5 кадамдай калганда, абышка, мунун баарын кайсакча калдың? Деги экөөңөр уурулук кылгандан алысыңарбы? Деп сурап жиберди чыдамы кетип. Айдарбек карыя көзүн чакчайтып, кантет? Деги сен ушунча жыл мени менен жашап, тетири жолго кадам таштаганымды көрдүң беле? Качан мен уурулук кылдым? Айжан кемпир ашыкча сөз сүйлөп алганын моюнга алгансып, анан кайдан алдыңар мынча оокатты? Деп актангансып коурап, баштыкты көтөрүшөйүн дегенсип, колун сунду. Айдарбек карыя, жангой, өзүбүз эле көтөрөбүз. Мен сага айттым беле, сени баарынан камсыз кылгам, эми да камсыз кылам. Ашыкча суроо бербей алып келген оокатты туура пайдалан, деп өктөм сүйлөдү. Жолугушуудан келгенде Кемелбек ушунчалык жайдары болуп, өзүн бактылуу сезип, учуп күйүп жүрдү. Жоголгон бакытын таап алгансып, кылыбыштарына сыр алдырып койду. Кемелбектин мынчалык деңгээлде сүйүнгөнүн көрбөгөн Асылбай досу, Кемелбек, эмне мынча ачылып калгансың? Жолугушуң ийгиликтүү аяктаган го. Адамдын көңүлү өсмөйүн көдөн өспөйт деген сөз бар. Анын сыңары, карачы, сен көзгө кандай сүйкүмдүү көрүнүп калдың. Таза кийинип, баштагыдай тамекили дембедем тартпай, жүзүңдөн нур төгүлүп, такыр көзгө башкача көрүнүп турасың, деди. Бурма алып келген ЛМ маркасындагы чылымды күйгүзүп атып, Кемелбек күлүп, Асылбай, эмнени айтат экенсиң? Адам көңүлү гүлдөй назик дегендей, менин көңүлүмдү жолугушууга келген адам ушунчалык көтөрүп кетти. Эми менин күткөн, мен ойлогон адамым бар. 5 жыл эч ким мени ойлоп, мени издеп келген эмес. Эми дайыма келип турат, деп мактанып сүйлөп алып, ашыкча сүйлөп баратканын сезгенсип, сөзүн чукул бүтүрдү. Асылбай күлүп, ылайым, сен ойлогон, сени күткөн адамың келип турсун. Сен айткандай көңүл кандай назик, жашооңдо ушунчалык өзгөрүү болгону дароо байкалып турат. Эми тилек кыл, эртерээк бул жактан бошоноюн деп. Тилек кылган адамдын тилеги кабыл болот. Бирде болбосо бирде, деп мисал кылып, шарият сөздөн бир топ сөздөрдү айтып берди. Кемелбек Асылбайдын айткан сөздөрүнө терең маани берип, сөз угуп жатканда башын гана ийкеп, сөз бөлүндүү болбосун деген мааниде кунт коюп укту да, сөз кезеги келгенде, Асылбай, сага бир суроо. Канча болду динге берилгениңе? Жана мынча сөздү кимден үйрөндүң? Буга чейин шариаттын сөздөрүнө маани берген эмес элем, укмуш кызыктуу турбайбы? Деди. Кемелбек ошондон баштап өзүнө тилек кылганга өттү. Көз алдына бурманын ар бир кыймылы тартылып, мурда тарткан азабынын таасирин терең билип, көп убактысын кыялдануу менен өткөргөнгө багыттады. Баардан дагы бурма экөө коштошуп атып, колдорун кыса кармашып, өбүшкөндөрү эмнегедир улам-улам эсине түшүп, кийинки жашоосун бурмасыз элестете албай калды. Бир кезде Нурлан тарткан азап эми өзүнүн башына келгенде гана сүйүүнүн кыйноосуна туруштук берүү
өзүнчө бир эрдик экенин билди. 2 жумадан кийин келем деп кеткен Бурманын сөзүн эстегенде убакыт жылбай шайын оодарды. Көздөрү чарчаңкы тартып, кусалыгы күч алды. Убакыт шаш келе. Жаңы эле түшкү тамакка даярданып атышканда Эсенбек чуркап келди. Кемелбек байке, бол тез чуркаңыз. Бул жакта мушташ болуп атат. Сизди тез келсин деди. Өткөн аптада келген Үсөнбек менттер менен мушташып, чоң чыр чыкты деди. Бул сөздү укканда Кемелбек дароо кеттик каякта деп алдыга чуркады. Уруш болгон жерге келишкенде мушташ аяктап тынчып калышыптыр. Топтошкон зектер Үсөнбектин таламын талашышып, жай сөзгө өтүшкөн экен. Чырдын чоо жайын билген Кемелбек башын чайкап, "Кап, Үсөнбек, бекер кызыгандуулукка алдырган экен. Бул кызылдарга теңелбеш керек эле. Эми мыйзамга такап милицияга кол көтөрдү деп мөөнөтүн дагы узартып салышпаса болду. Кап, ошол убакта менин болбой калганымды карашы" деп өкүнгөн түр көргөзүп, надзирательдин сөзүнө кулак түрдү. Бою кыска, кара тору, толмочунан келген надзиратель элди тынчытыш үчүн кооз сөздөрдү сүйлөп болуп, 5-6 адамдын фамилиясын айтып, өзүнүн бөлмөсүнө келүүсүн өтүндү. Чакырылгандардын ичинде Кемелбек дагы бар эле. Алиги надзиратель өзүнүн бөлмөсүнө келген адамдарга мындай талап койду. Алиги жаңы келген Үсөнбек менен өзүңөр сүйлөшөсүңөрбү, же мыйзам чегинде жаза колдонолубу? Негизи эле Үсөнбек Мамытовдон кетип калды күнөө. Кемелбек сөзүн бөлүп, эгер мыйзам чегинде жаза колдонула турган болсо, балага оор болуп калат го. Андан көрө биз өзүбүздүн мыйзамдарыбызды колдонолу. Бул жерден бир эле кишини күнөөлөгөндө болбой калат. Андан дагы Үсөнбек жаңы келгендик кылып, өктөмдүк кылып койгон тура, деп дагы бир топ маанилүү сөздөрдү айтып, сөз учугун иштин ыңгайлуу тарабына бурду. Кемелбектин айткандарын баары туура көрүштү. Бул жерден Кемелбек дагы өзүнө өз деңгээлинде кадыр көрсөтө алды. Бурма абактан чыгып эле Кемелбектин өзүнө жакканын дилинде моюнга алды. Ошол жолу ушуга бөлүнгөн 30 мүнөт убакыт кандай тез өтүп кетти, өзү дагы билбей калды. Үйүнө келгенде Бурма кийимчен диванга кулады да, терезени карап жаткан калыбында ойго чөмүлдү. Эмнегедир Кемелбек менен баш кошуп жашаарын бир саам жүрөгүнүн түпкүрүнөн сезди. Түшүнгөн кишиге ошондогу Бурманын абалын сүрөттөп болбойт. Кеминде 2 сааттай убакыт таттуу кыялга батып, өзүнчө эле толкунданып, учу кыйыры жок ойго жетеленди. Жаш кыздардай Кемелбек өпкөн бети ысып, анын деми эркектин жыты мурдунан кетпей, эмнегедир эркек самап кетти. Денеси чыңалып, наак ошол убакта эркек менен кошулса эле боюна бүтүп калчудай сезди. Мурунку күйөөсүнө тийген алгачкы күндү эстеди. Ооба, андан бери канчалаган суулар агылып өттү. Биринчи жолу эркек менен кошулганы, жаткан биринчи түнү дагы наак ушундай абалга туш болгон. Бирок күйөөсү тукумсуз экенин анда билген эмес эле да. Жөн эле уялганыбыз менен организм каалап турганда эмне деген гана ишке барбайбыз. Бурманы ошол биринчи түнү күйөөсү болушунча лезген. Анткени менен Бурма жаштыкка салып, көп маани берген эмес. Армиядан жаңы келип, болуп толуп турган Сагынбекте энергия жетишердик эле да. Жанын жай алдырбай, түнү менен уйку бербеген Сагынбектин ошондогу жоругу алигиче эсинен кетпейт. Жан жери ооруганы бир тең, Сагынбектин жан койбогону бир тең болуп, эмнеге күйөөгө тийдим экен деп өкүнүп таалган. Башынан мындай иш өтпөгөнгө ошондо таңдын атышын чыдамы кете күтпөдү эле. Эми минтип, организми эми ошол Сагынбек кыйнаган кыйноону эңсеп турганын эч качан тана албайт. Бир апта Бурма сагынычы күч алып араң чыдады. Эгер кандайдыр бир шылтоо болсо, эч тоскоолдуксуз жетип барат эле. Алдыда дагы кенен бир апта убакыт бар. Сүйүүнүн деми күч алып, Бурма жолугушууга чейинки убакытты кантип өткөрүш керек деп бушайман болуп аткан учурда оңдой берди болуп Нурлан келип калды. Кемелбекке барып бериңизчи, менде убакыт болбой атат. Бул катты өз колуна берсеңиз болот эле десе, Бурманын асмандан издегени жерден табылгандай эле болду. Бурма сурмалуу көздөрүн ачып жумуп, өзүнүн көз карашынан, турган турпатынан сүйүнгөнүн билгизип койду да, өзүн тигиле карап турган Нурланды тике карай албай, уялган түр көргөзүп, бул эмне кат? Кайсы убакта алып барып бериш керек? Деп өз деңгээлинде сыралдырып койду. Нурлан Бурманын ички сезимин, Кемелбекке карата таза экенин дароо байкады. Колундагы тыкан бүктөлгөн ак кагазды Бурмага сунуп жатып, "Эже, сизден өтүнүч, бул жазылган катты өз колуна бериңиз. Буйруса ал киши аз күндө абактан чыгат. Эртерээк жообун бергендей болсун. Мен кийинки аптанын аягында барам. Ошондо калган сөздү өзү менен сүйлөшөм. Ии баса сиздер үйүңөрдү сатабыз деп аттыңыздар беле?" деп сүйлөп келаткан сөзүн токтотуп, темага тиешеси жок суроо берди. Бурма көзүн алайтып, "Ооба, сиңдим үйдү сатып, башка үй алам.
үстүнө акча кошуп дегендей кылып атат го, деди. Нурлан кызыгуусу арта: Билбейсизби үйгө канча сурап атат? Баасы канча сомдун тегерегинде? Деп кайра суроо жаңыртты. Бурманы берилген суроо кызыктырган жок, бирок жооп берүүгө көңүлдөнүп, бул үй эми толук бүтө элек. Андыктан 100 000 сомдун тегерегиндеги сумманы айтат болуш керек. Өзү менен сүйлөшүп көр. Нурлан бир аз ойлонуп туруп калды да: Бурмажы, бүгүн сиздин колуңуз бошпу? Эгер бош болсо, эртелүү күндү кеч кылбай барып менин аманатымды аткарсаңыз жакшы болот эле. Азыр мага машина келет. Балыкчы шаарына кетип калам, болбосо өзүм барат элем жолугууга. Эң негизгиси иш оң жагына боодо. Бурма Нурландын акыркы айткан сөзүнүн тегерегинде бир сыр катылып жатканын дароо сезди. Ак кагазга жазылган катты кармап турган аппак колдору тердеп, бакыттын жибинин учун кармап тургансып, көңүлү каякадыр алып учуп, эртерээк эле Кемелбекке жолугууну эңсеп, канаты болсо учуп кетчүдөй абалга жете түштү. Аан сайын Нурлан көңүлүн дегдетип, кайра эскертти. Эже, сизге ишенем, сөзсүз өз колуна бериңиз. Эгер бул кат өз колуна тийсе, анда Кемелбек байке аз убакыттын ичинде бошонуп чыгат. Баары бизге байланыштуу, деп дагы эскертти. Баардан дагы Нурландын баары сиздин колуңузда деп айткан сөзү Бурманын огу өтөр шаштысын кетирди. Нурлан Бурмага 100 сом соноп: Эже, муну жол кире кылып алыңыз. Ии баса, оздо турган солдаттарга чылым алып барыңыз. Кемелбек байкени тез чакырып жолугуштурат. Бурма акчаны албайм деп айтканына Нурлан көнбөдү. Бурма кат менен акчаны сол колуна кармап: Нурлан, сен анан качан келесиң? Жообун кайсы убакта берсем болот? Деп сөз кезеги келгенде сураган болду. Нурлан шашып атканын белгизеп: Эртең түш менен келип калам. Эртең кандай бошойм, мен сиздин үйүңүзгө келип калам, деди. Бурма башын ийкеп, жанынан узап бараткан Нурланды караган тийде бир мүнөтчөлүк убакыт турду да артына бурулуп үйүн көздөй басты. Нурлан Кемелбектин айткан сөзү боюнча алтын катылган үңкүргө барып, бир топ кыйынчылык менен араң тапты катылган алтынды эч кимге билгизбей өзүнүн сумкасына салып, Жаңыбайдын атына камчы салып, асыр намазынын убагында айылга келди да бышып жаткан тамакты жарым сааттай убакыт күтүп калды. Жаңыбай барбалаңдап: Ай, мен Кемелбекти канча болду көрбөгөнүмө. Ченебегендей жакшы бала эле. Аялынын азабынан абак таамын татып калбадыбы? Экөөбүз катуу дос элек. Достук милдетти аткара албай калдым. Ишенесиңби? 7 жылдан бери шаарды көрө элекмин. Анан дагы дыйкан чарбага тараган иш жок. Эптеп жашап жатабыз. Кемелбекке барсаң, колунан кысып менден салам айтып кой. Бул акчага өзүң бирдем алып киргизип койчу менин атымдан, деп 100 сомдуктан 5ти сунду. Нурлан Жаңыбайдын үйүнө келгенде эле байкаган анын жашоо турмушу начар экенин. Чиедей 3-4 чыт курсак бала эшигинин алдында ойноп жүргөнүнөн эле баам салган. Аялы Берметтин жүзүнөн муздактыкты байкаган. Анан эмне кылат? Жетишпеген турмушта жашаса, кийген кийимдери дагы жупуну. Нурлан Жаңыбай берген акчаны колуна алып, бери жакта өзүн жардап карап турган кичинекей балдарга Жаңыбай берген акчаны таратып берип: Жаңыбай байке, сизге рахмат. Сиздин минтеп мага жасаган мамилеңиз эле Кемелбек байкени сыйлаганыңызга тете. Мен өзүм сиздин атыңыздан керектүү оокаттарды киргизип коем. Аны коюп өзүңүз керегиңизге жаратып алыңыз могул акчаны, деп Жаңыбайдын өзүнө 1000 сом сунду. Муну албасаңыз таарынам. Айыл жериндеги жашоону көрүп турмаймынбы? Дыйкан чарба деген балекети жок эле жашайт элек. Каяктагы балекетти баштап элди жакырлантып жиберди өкмөт. Эл дыйкан чарбага даяр эмес эле. Эгер колхоз бойдон турганда, анда малдын башы сакталып турбайт беле? Бул айтылган сөз Жаңыбайга жагы бербей калды. Нурландын сөзүн улап: Туура айтасың. Эл дыйкан чарбага өткөнгө даяр эмес эле. Бекер гана иш болду. Элдин көбү ишсиз калып, арак ичкенге өттү. Баягыдай колхоз болгондо иш менен алаксып көңүл ток болбойт беле? Чынын айтсам, жеңеңдин урушунан кутула албай калдым өңдүрөт. Өзүң эле калыс болчу. Бир жагынан Берметтики да туура. Тамак куюп берип аткан Бермет Нурлан 1000 сом бергенде азыраак кабак ачыла түшкөн. Анткени тиги 500 сомду процентке карыз сурап келген эле. Жаңы эле Жаңыбай экөө бир сыйра урушуп тим болушкан. Жаңыбай Нурлан сунган 1000 сомду алып Берметке берип: Эме кереңе жарат. Менин жанымда болсо аракка жумшалып кетет, деп сөздүн ачыгын айтып күлгөн болду. Бермет акчаны алып чөнтөгүнө салды да Нурланга: Рахмат сага, деп жай унчуккан болду. Нурлан Жаңыбайга: Байке, буйрса жакында Кемелбек байке абактан бошонуп чыгат. Анан айылыма барам деп атат. Не бар не жок семиз кой таап коюңуз. Акчасын ала келем. Элден бат алып, ата-энесине Куран окутсун. Өткөндө кеп кылды эле. Атам апамдар түшмө кирип атат деп. Жаңыбай башын ийкеп: Макул, таап коем. Бирок 1-2 күн илгери айтып койгула. Биз дагы даярдангандай бололу. Ал абактан чыгып келсе, бетин кантип карайм билбейм. Эч болбоду дегенде кат жазып берейинчи.
деп улуу баласын чакырып кагаз ручка алып келүүнү буйра сүйлөдү. Ал күнү Жаңыбай Нурланды жатып ал десе болбой, кечки автобус менен жолго чыгып, шаарды көздөй бет алды. Жүрөгү алып учуп бурманы эстегенде Кемелбек эми дагы бир апта убакыт качан өтөт дегендейди өзүн алаксытуу үчүн спорт менен машыккан болуп, ары бери турникке ойногон болду. Кечке шахмат ойноп, жаңы эле өзүнүн ордуна келип жатканда Эгемберди деген киши чуркап келип, «Кемелбек байке, сизди тезирээк келсин, свиданияга деп чакырып жатат», деди. Бул сөздү укканда Кемелбек жаткан ордунан атып туруп, «Ким экен?» деп сурады. «Билбейм, тез келсин деп айтты алиги оздо турган солдаттардын бири». Кандай жакшы сөз. Кемелбек шашыла басып, вактаны көздөй келатканда алдынан чыккан Темирбек, «Кемелбек, тез жет, көз жоосун алган бир келин чакырып атат. Жөн эле чурокко, аялым жок деп айтпадың беле?» деди. Кемелбек дароо бурманын келгенин айттырбай билип, ичинен ага жалынып алды. «Менин аялым» деп. Темирбектин суроосуна жооп бермек турсун, аны карабастан алга умтулду. Аан сайын буту чалыштап, жол арбыбайт десең. Болгон кыле баштары өзүн карап тургандай сезилип, көңүлү каякадыр алып учуп, кантип жолугушуу жерге келгенин да билбей калды. Астананы аттап эле Тор темирдин нары жагында өзүн күтүп турган бурманы көргөндө көзүн ачып жумуп, «Бурма кандайсың?» деп сурап жиберди. Бул айтылган сөздүн тереңинде эмне деген кусалык, сагыныч жатканын бурма айттырбай билди. Эшик шарак-шарак ачылып, экөөнүн ортосу жакындаганда бурма дагы, Кемелбек дагы сагынганынан сыр берип койду. Экөө кол алышып учурашып, атайын бөлмөгө киргенде Кемелбек бурманы кучактап, денесине кысып, «Бурмаш, сени абдан сагындым. Ырас келбедиңби, дагы бир апта убакыт кантип өткөрөм деп бушайман болуп аттым эле. Ишенесиңби? Сени сагынганда эч кимди сагынбасам керек». Бурман аздана карап, көңүлү көтөрүңкү кашын серпип, Кемелбектин айткан сөзүн коштогон түр көргөзүп, «Анан?» деп койду. Кемелбек бурманы денесине кыса оор үшкүрүнүп алды да, бир саам үнсүз отуруп, «Бурма, сени кайсы шамал айдап келди? Чынын айтсам, сени күткөн эмесмин». Бурма Кемелбектин көкүрөгүнө башын жөлөгөнтөйдө, «Мен азыр келмек эмесмин. Нурлан суранды. Нурландын аманатын аткарайын деп эле», деп Нурлан берген катты сунду. Кемелбек катты алып окуганга шашылган жок. Кайра бурманы денесине кыскантыйды. «Деги качан абактан чыгып, сени менен эркин жолугушат болдум экен. Ошол күн бат эле келсе гана. Бир сен деп гана жашап калдым. Ойгонсом оюмдасың, уктасам түшүмдөсүң. Бүт дитимди сен ээлеп алдың». Бурма Кемелбекти өзүнөн олактата түртүп, «Кемелбек, катын жообун бер. Эртең Нурланга эмне деп айтам? Жообун ала кел деген. Убакыт дагы чектелүү», деди. «Мен азыр бат эле», деп бүктүлгөн катты ачып, көз жүгүртүп чыкты да, катты окуп болгон соң кубанычтуу жүз менен бурманы карап, «Ай, Бурмаш, буйрса иш оңунда. Бул каттын жообун өзүңө берем. Ойлонуп жооп берчү маселе экен. Кийинки аптанын аягында келсин. Аны коюп сен дагы келип турчу бат-бат. Сенден өтүнүч. Мени сенден башка эч кимим жок», деди. Бурма Кемелбекти ушул учурда аяп кетти. Акырын сылык Кемелбекти өп, «Сага түшүнөм. Аны коюп эртерээк чыкчы. Мен дагы сени сагынып бир апта араң чыдадым». Бул сөздү укканда Кемелбек, «Чын элеби? Сенин сагынганыңдан», деп бек кучактап, башынан шуу-шуу жыттады. «Бурма, сен эмне мага эрте жолуккан жоксуң? Эгер эрте жолуксаң, мен минтип абактынсыз ным жыттанган имаратынан байыра албайт элем». Кемелбектин сөзүн сырттан кирген солдат бөлүп салды. «Жолугушчу убакыт бүттү», деди. Эки жаш жылуу коштошуп, эки тарапка кетти. Кемелбек бөлмөсүнө келип Нурландын жазган катына дагы бир сыйра көз жүгүрттү. Катта төмөнгүчө сөздөр жазылган эле. «Кемелбек байке, кандайсыз? Мен өзүм иштеримден бошонуп бара албай калдым. Ал үчүн кечирим сурайм. Ага капа болбоңуз. Кыскасы иш оңунда. Сиз айткан буюмду таптым. Ал турсун аны жакшы баадап пулдап койдум. Ал жагынан камсанабаңыз. Негизги маселе надзирательге сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Буюрса, сиз бошонуп, ал турсун үй алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул жагын экөөбүз кенен отуруп алып кеңешели. Эң негизгиси надзирательди эпке келтириңиз. Мен кийинки аптанын аягында барып калам. Ага чейин терең ойлонуңуз. Сизге Жаңыбай досуңуз салам айтты. И баса, Кеңешбек байке надзиратель менен жакшы мамиледе эмеспи? Аны ортого салып $1000 тегерегиндеги баада сүйлөшсөңүз туура болчудай. Бирок надзирательдин алкымы чоң. Ал жагындагы ойлоңуз. Кыскасы сөз бүттү. Калаган сөздү кийин сүйлөшөлү. Иниңиз Нурлан». Кемелбек «иниңиз Нурлан» деген сөздү жүрөгүнө жакын кабыл алып, өзүнчө толкунданып алды. Анан эмне кылат? Жаңы эле Бурма келип сени сагындым деп айткан сөзүнө эреркесе, эми Нурландын «иниңиз Нурлан» деп жазган сөзүн окуп, өзүн бактылуу сезип кетти.
көңүлү каякадыр алып учуп, келечектен үмүт пайда болуп, бул дүйнөдө жаңы төрөлгөндөй абалга келе түштү. Баары бир актыктын аягы кенен болоруна эми гана бой жүгүртүп, эми гана өзүн ушул абалга түрткөн аялына кекенип алды. Күн кечтеп кечки тамакка даярдана баштаганда Кемелбек ойго жетелене Кеңешбекке жолукканы басып келди. Бир убакта Кеңешбек ататынча чылым чегип, ойго жетелене бир чекитти карап олтурган. Кемелбек жакын басып келип, «Кеңешбек, анан сага жолуксам болобу? Өз алдыбызча сүйлөшө турган сөздөр болуп калды», деп катарлаш отура кетти. Кеңешбек оорулутунуп, «Макул, мен сен үчүн эмне деп айтсаң баарына даярмын. Бирок чөп алдыргандан башка иш болсун. Өткөн аптада Турсунбектин тилине кирип чөп алдыра коем деп аз жерден калдым. 2 жыл мөөнөт калды. Эптеп бул жактан чыгып катын баланын маңдайына барбасам, бирок өкүнбөйм. Бир афристин айынан гана ушул жакка келдим. Болбосо өзүм ишимди иштеп жүрөр этилем». Кемелбек чылым күйгүзүп, Кеңешбек, элдин баары эле экөөбүздөй чынчыл болсо гана, аны канча айтсаң да эми ордуна келбейт. Мен сага чөп алдыргандан алысмын. Менин негизги маселем такыр башка. Аны анан сүйлөшөлү. Азыр стукачтар угуп калса, анда эле иштин бүткөнү. Аны кечки тамактан кийин баягы биз сүйлөшкөн чоң бактын түбүнө келчи. Калган сөздү ошондо айтам, деди да Кемелбек ордунан туруп бери басты. Бир чети Нурландын айткан сөзү да жөндө. Кеңешбек менен надзирательдин туугандыктагы жай бар деп уккан. Баарына текши ой жүгүрткөн Кемелбек Кеңешбекти ортого салууну туура көрдү. Кечки тамакты иши бүткөн соң Кемелбек алгач өзү келди жолугушчу жерге. Абактын кыйраткан тамагынан да көңүлү калды. Жаңы эле абактын түбүнө келип, бурманын баскан турганын, сүйлөгөн сөзүн эстеп, аны менен жакында турмуш куруп, бирге жашаарын көз алдына элестете, өз ою менен алек болуп отурганда, Кеңешбек келип, «Кемелбек, чылым барбы?» деп келгенин билгизип, үн салган болду. Кемелбек чөнтөгүнөн бир даана чылым алып чыгып, Кеңешбекке сунуп, зажигалкасын күйгүздү. Кеңешбек чылымды соруп Кемелбекке суроолуу карады. Мунусу айта бер, эмне сөз деген эле. Кемелбек айланага көз жүгүртүп, эч шашылбай сөзүн алыстан баштады. «Кеңешбек, бул айтыла турган сөз экөөбүздүн эле ичибизде болсун. Башка бирөөлөр укса мага эле жаман болуп калат го. Атайын сага кеңешейин деп сени бул жерге чакырып атам». Кеңешбек көңүлү соз, «Кемелбек, сени кантип эле анга түртөйүн? Колумдан келсе бул жерден чыгарганга аракет кылбайынбы? Азбы көппү даамдашып сырдаш болуп калдык. Анан сага кантип карасанайм?» Кемелбек бир мүнөтчөлүк убакыт үн катпай туруп, «Кеңешбек, сен надзиратель менен жакшы мамиледе эмессиңби? Сүйлөшчү, бошонуу үчүн канча сурайт экен? Бир ооруну мага жабыштырып документ жасап чыгарса атаганат. Эң негизгиси алкымды агытпай, азыраак сураса болот эле». Кеңешбек таң калганын билгизип, «Сенин дагы канча мөөнөтүң бар? Мөөнөткө жараша болот. Эмне акча таптыңбы?» деди. Кемелбек ооруш көрүнүп, «Менде кайдагы акча? Нурлан азыраак акча тапса керек. Сен ортого салып сүйлөш» деп акылды Нурлан айтты. «Өзүң билесиң, менде бир жан жок. Болсо эмдигиче бирөө басып келип абалымды сурайт эле го. Дагы жакшы Нурландын бул аракети эмне деген сөздү айтып турат». Кеңешбек сөздү бөлүп, «Нурландын бошонгонуна аз эле убакыт болбодубу? Кайсы жакта иштеп атат?» деп Кеңешбек кызыгуу арта сурады. Кемелбек жооп бергенге шашылбай, чылымын соруп, ырахаттана түтүнүн үйлөп, «Тактай базарда. Иши ак кишинин иши алга жылат. Нурлан жөн жерден кесилип келбеди беле. Мына эми үй сатып алып, үйлөнүп, балалуу да болду». Кеңешбек, «Анын бошонгонуна аз эле убакыт болбодубу? Анан кантип балалуу болгонго үлгүрдү? Ал эми өздөрүнүн иши да. Билесиңби, бир кыз свиданияга келип жүрчү эмес беле?» Кеңешбек сөздү аягына чыгарбай, «Ооба, түшүнүктүү. Биз негизги сөздөн четтеп кеттик окшойт». Кемелбек башын ийкеп, «Ооба, сөздөн четтеп кеттик. Кыскачасы, канча сомдун тегерегинде сүйлөшүп бере аласың, ачыгын айт», деп Кеңешбектин шаштысын кетире суроо салды. Кеңешбек берилген суроого так жооп бергенден тайсалдап, «Эртең эмес, бүрсү күнү айтам жообун. Аны менен сүйлөшкөнгө убакыт бер», деди да Кемелбекти карады. Кемелбек башын ийкеп, «Ал чагын өзүң бил», деп сөздү башка нукка бурду. Убакыт учкан куштай өтүп, арадан бир ай убакыт тез эле көз ачып жумганча өттү. Кемелбек Кеңешбектин жардамы менен 30 000 сом берип, абактан бошонуп чыкты. Абактан чыккан Кемелбекти Нурлан менен бурма тосуп алды да, алдыртан сүйлөшүлгөн сөз боюнча бурманын сиңдисинен сатып алышкан үйүнө ээрчитип келишти. Кемелбек мындайды күткөн эмес. Болгондо дагы ошол эле күнү Борбордук мечиттен имам чакыртып келип, бурма экөөнө нике кыйдырышты. Мындайды күтпөгөн Кемелбек менен бурма азыраак каршы болгон болушту.
Бирок буйруктан эч кайда кача алышкан жок. Нурлан бир кой алып келип сойду да кошуналарын чакырып коноктогон болду. Элдер тараган соң Нурлан Кемелбек менен Бурманын чакан үйлөнүү тоюна каалоо тилек айтып, жакшы эс алгыла, калган сөздү эртең сүйлөшөбүз деп, тахмин аны жана баласын ээрчитип үйүнө тартты. Көптөн күткөн күндүн келгенине ишенбей, Бурма менен Кемелбек эмне кылышаарын билбей туруп калышты. Кемелбек Бурмага жакын келип, Бурма, эми бизге эч ким тоскоол болбойт. Ушул күндүн келеринен күмөн санаган элем, деп Бурманы денесинен кыса кучактап, эрдине такады. Ушуну эле күтүп турган билем Бурма үнүн алсыз чыгарып, Кемелбек, шашылбачы, эшик тийилип анан, деп сөзүнүн аягына чыкпай калды. Кемелбек шашыла басып барып эшик тийилип келди да, бери жактагы калың салынган төшөккө Бурманы көтөрүп жөнөдү. Эх, чиркин, эки дене бир денеге айланганда баары унутулуп калат эмеспи? Анын сыңары эки жаш бүт дүйнөнү унутушуп, кийимдерин туш келдичече ыргытышып, төшөктө жатышты. Сүйүүнүн даамына тойбой таң сөгүлүп баратканда гана экөө кучакташкан бойдон таттуу уйкунун жетегине жетеленип кете беришти. Бул түнү Бурма такыр болуп көрбөгөндөй бийиктикке жетип, боюна бүтүп калганын жүрөгүндө сезди. Эртең менен Кемелбектин күрс-күрс жөтөлгөн үнү Бурманын уйкусун бозду. Дароо адатынча дубалда илинип турган саатка көз жүгүртүп, Кемелбектин кең көкүрөгүнө башын жөлөдү. Дагы бир сааттай убакыт эки жаш бири-бирине эркелеше жатышты да, жаңылы турганда эшик чертилип, Нурлан кирип келип, «Кандай салдыңыздар?» деп сурап койду. Кемелбек жан ала калбай, «Кир Нурлан, жогору өт», деди. Бурма сыртка чыгып келип тасмал жайды. Аңгыча бир чыныдан чай ичкенде Нурлан чөнтөгүнөн акча алып чыгып, «Кемелбек байке, бул жерде дагы 230 000 сом бар, алыңыз», деди. Кемелбек чочуп, «Кой, эми калганын өзүң керегиңе жарат. Эгер сен болбосоң, мен абактан чыгып, Бурмадай жарлуу болбойт элем го», деди. Нурлан Кемелбектин сөзүн угуп болуп, «Кемелбек байке, анда акчаны тең бөлөлү. Тең бөлгөндү Теңирим жалгаптыр дейт. Байке, сиз жаңы тирилик болуп жатасыз. Акча керек, бизнес кылыңыз», деди. Кемелбек акчаны колуна алып, 100 000 сомду өзү алды да, 130 000 сомду Нурланга сунду. Нурлан, сен эмкегиң зор, бир машина алып ал. Калган акча Бурма экөөбүзгө жетет. Бул акча болбосо деле жашообуз өтмөк», деди. Ошол акчанын 80 000-ине Нурлан кып-кызыл Кудум Бактиярдын Audi 80 деген машинасындай машина алды да, калган акчаны бизнеске салды. Иши алдыга жылып, үйүн оңдоп, жашоосу ойдогудай өтө баштаганда, баягы зексиңдеп бетинен өптүрбөгөн эжесинин балдары үйүнөн чыкпай калышты. Бир кезде жактырбаган эжеси менен жездеси жагалдана сүйлөп, ат тезегин кургатпай үйгө келгендер көп болду. Баарына текши ой жүгүрткөн Нурлан ичинен сызды. Эмне мынча адамдар эки жүздө, эжем, жездем, балдары эмнеге үйдөн чыкпай калышты деп ойлоп, ичинен аларды жек көрүп кетти. Кечке жук иштен келген Нурландын алдынан кичүү жээни чуркап чыкты. Аны көргөн эжеси, «Нурлан, өп койсоң боло, бала эмеспи?» дегенде Нурлан, «Зек кантип өпсүн? Билесизби бир кезде? Зек көптүрбөйм деп ыйлаганын», деп кеси айтып үйгө кирип кетти. Жээни менен эжеси 1,5 жыл илгери болгон окуяны эстеп, бозоруп эле туруп калды. Нурлан жээнинен убагында өчүн алганына, өз деңгээлинде кубанганы менен наристенин шагын сындырып алганына азыраак өкүндү. Бирок туура кылдым деп ички үйгө кирип, козунун терисинен жасалган көлдөлөнгө чалкасынан жатып, өткөндү эстегенге өттү. Мына акчанын күчү. Азыр баарынан акча бийик туруп калганын турмуш шарт көргөзүп турат. Абакта жаткан убагында бир жолу басып барып абалын сурабаган эжеси менен жездеси күн алыс келип, үйүндө конок болгонду адатка айландырышты. Баардан да жээндери Audi 80 машинасын алганы, таяк келип жанынан чыкпай калганы Нурландын ачуусун келтирди. Бир сыр берген жок. Азыр деле сыр бербейт эле. Эжеси «Нурлан, өп койсоң боло, бала эмеспи?» деп айткан сөзү ачуусун чегинен чыгарып жиберди. Эгер эжеси эч сөз айтпаганда, анда баланын көңүлүн калтырбайт эле. Нурлан көңүлүсүз бир топко жатты. Алгач наркозатты сумкасына салып берген айылдашы түштү. Ошондо адамдын бузулганын биринчи жолу билди. Көз көрүнө танып, жан далбастаганын көрүп күнөөнү өз мойнуна алып, аны көз карашы менен гана билгизип койгон. Ушундай эки жүздүү адамдын тагдыры менен ойногонун өтө пас адам катары сезилген эле ал адамга жетиштүү жаза болгон. Бирок ал деле көп узаган жок. 6 айга жетпеген убакта колго түшүп, чоң салмактагы наркозат менен кесилип кеткен. Бирөөнү оргассаң тайыз газ, өзүң түшүп каласың демекчи, ал деле оңолуп кетпегени Нурланды ойго салды.
Ал аны менен бүттү. Эми гана эркиндиктин абасын жутуп, дамын жаңы татканда көңүлгө көлөкө түшүрүп, кичүү жээни өптүрбөйм, сиз зексиз деп айткан сөзү сөөгүнөн өтүп, чучугуна жете түшкөнүн кантип унутат. Таяктын уусунан дагы сөздүн уусу катуу тиерин Нурлан ошондо билген. Болгонду дагы кичинекей тестиер баладан күткөн эмес эле. Ал сөздө сырттан кирген тахмина Нурландын оюн бузду. Нурлан сага келишти, чакырып жатат, деп бакыракай көздөрүн тегеп Нурланга шектүү карады. Нурлан абакта жүргөндө психолог болуп калгандыктан тахминанын көзүнөн билди шектүү бирөөлөр келгенин. Ордунан атып туруп сыртка чыкканга шашты. Анткени тахминанын көз карашы кандайдыр бир жагымсыз окуяны тартуулаган эле. Ички үйдөн сыртка чыкканга чейинки убакытта Нурлан эмне деген ойдо ойлободу. Күлүк ойлор биринин артынан бири келип, кандай ылдамдыкта чыкканын да билбей калды. Дарбазанын кичине эшигинин жанында бейтаныш эки баланын турганын көрүп, көңүлү ренжи түштү. Анткени алардын турган турпаттары эле кандайдыр бир жагымсыз окуядан кабар бергенсиде. Жакын келген Нурлан каада боюнча салам берди да колун сунду. Толмочунан келген кара тору, орто бойлуу бала алгач кол сунуп, кандайсың деди. Нурлан экөө менен кол алышып учурашкан соң, силер кимсиңер деген мааниде карады. Бирок экөөнүн бирөө көзүнө жылуу учурап, кайсы жерден көргөнүн эстей албай турду. Ортодо бир аз тынчтык өкүм сүрдү. Алгач алиги толмоч бала «Нурлан, сен мени тааныдыңбы?» дегенде гана Нурлан дароо өткөн окуяны эстеди. «Ооба, эми тааныдым», деп кыска гана жооп берип, «Эмнеге келдиңер?» деген мааниде карады. Алиги толмоч жигит айта турган сөзүн унутуп калган түр көргөзүп шашып калды. Анткени Нурлан ушундай бир көз караш менен караган эле. Себеби ал бала автобекеттен токмок жеп, менттерге арызданганы, сүйлөшүлгөн убаданы бузган эле. Эгер бул бала болбогондо экинчи жолу абактын эшигин аттабайт болчу. Толмоч бала «Нурлан, менден убагында күнөө кетип калды. Алдыңа түшөйүн деп келдим эле. Сен жөнүндө уктум. Менин досум Айбек сенин хлебашың. Ал менден өтүндү сенден кечирим сурап алдынан өт деп. Мен өзүм деле ушуну ойлоп аткам». Нурлан алиги баланы жийиркене карап кабагын түйүп, «Эмесиңе келдиңби? Абакта жатканда эле барып койбойт белең абалымды сурап. Сенин айыңдан 1 жылдан ашык убактымды текке кетирдим. Айбек эстүү, чыныгы жигит. Эгер Айбек айтпаганда сен мага келбейт да болчусуң. Бирок рахмат, кеч болсо да күнөөңдү мойнуңа алып келгениңе», деди. Толмоч баланын жанындагы узун кара бала «Нурлан, сен туура түшүн. Досум деле өкүнүп жүрдү. Баарына арак күнөөлүү эмеспи? Арак болбогондо мушташтагы болбойт эле. Капа болбосоң кафеге отуруп келели. Алдыңа келсе атаңдын кунун кеч деген сөз бар эмеспи? Мен деле сени сыртыңдан тааныйм. Азыр сенин артыңдан жакшы сөз ээрчип жүргөнүң кулагымда чалып калды. Мен деле сени сыртыңдан тааныйм. Азыр сенин артыңдан жакшы сөз ээрчип жүргөнүң кулагымда чалып калды. Чынында шым кийип, эркек болуп жаралгандан кийин жигитче жүргөнгө эмне жетсин? Баары бир башка бир өлүм. Андыктан болбогон акчага аял затын азгырылып, эркек деген атка доо кетирген бул өтө пастык», деп жүйөлүү сөз айтты. Нурлан алиги узун баланын даамдуу айткан сөзүнө ыраазы боло, жагымдуу жылмайып, «Атың ким? Таанышып алалычы?» деди. «Эркинбек. Эркинбек, сен абдан жакшы сөз айттың. Бирок бул досуң убагында сен айткан даамдуу сөзгө туруксуз болуп, пастыкка кадам таштабадыбы? Жок дегенде сурак убагында эле күнөө менден кетти деп айтып койгонумда мен ыраазы болот элем. Жөн жерден кетпедимби?» Эркинбек кабатырлана, «Нурлан, мен баарын уктум. Чынында бул жерде сен аксың. Актык баарынан бийик турат. Ошол бийиктикти кармаган киши гана кадыр баркка бирде болбосо бирде жетет. Келеми, бул темага кайра кайрылбайлы. Аны коюп кафеге барып, жакындан таанышпайлыбы?» деди. Нурлан көңүлү соз, «Эркинбек, мен силерге ыраазымын. Бирөөнү күтүп аттым эле. Силер менен кетип калсам калп болуп калам го. Ушунча келгениңерге эле ыраазымын», деди. Алиги толмоч бала Нурланды тике карагандан жазганып, «Нурлан, биз атайын чыгынып келдик эле», деп сөзүнүн аягына чыкпай туруп калды. Нурлан өзүнүн туюу сезими менен билди ал баланын эмне себептен мококтук кылып жатканын. Анткени хлебашы ага жакшы эле түшүндүрүп айтса керек. Көңүлүнүн тереңинде Айбекке ыраазы болуп турду. Бир чети алар менен кафеге баргысы келди. Бирок кызымтал экөө дагы эмненин ичинен чыгат деп ойлоп, бул жолу шар жанаттак айтты. «Жигиттер, силер мени туура түшүнгүлө. Айттым го, бирөөнү күтүп атам деп. Мен силер менен бара албайм», деп Эркинбекке карады. Эркинбек Нурландын көз карашынан улам, «Макул, Нурлан, биз сени туура түшүнөбүз. Бирок сен бара албасаң, муну алып кой. Сенин алдыңа түшкөнүбүз», деп кагазга оролгон акча сунду. Нурлан таң кала карап, «А бул эмне?» деди. Эркинбек агып карып айта турган сөзүн жоготуп алды. Нурлан менен Бактиярдын бирге отурганын көргөн Тахмина таң калып эле ордунан жылбай карап туруп калды. Бирок таякчан Бактияр дагы
бала жетелеген Тахминаны көргөндө көзү жайнап, эмне болуп кеткенин билбей селейди. Мына сага тагдырдын тамашасы. Жарым саатка чукул Нурлан менен сүйлөшүп отурган Бактияр жаңы эле айтып аткан. Менин дагы сиздикиндей Ауди машинам бар болчу. Бир кыздын айынан арак ичип, столбаны сүзүп алып, бутум сынды. Бирок ал кыз абдан жакшы кыз болчу. Үйдө мамамдар дагы ал кызды мактап, ал турсун мен кырсыктагандан кийин мамам ал кызга барып жолугуп келген. Бирок ал кыздын менден көңүлү таштай калыптыр. Папамдын ыплас акчасына көп кыздардын убалына калдым. Мына ал кыздардын көз жашынын аягы эмнеге келип такалды. Азыр бутумдун аксаганы эч нерсе эмес. Врачтар тукумсуз болуп каласың деп айткандары көңүлгө көлөкө түшүрүп атат. Балким дагы башка врач табыптарга көрүнөм го. Нурлан Бактиярдын айткан сөздөрүн угуп отуруп, аны чын ниетинен аяп кетти. Баягы Бактияр эмнегедир өзүнчө эле түшүнүктүү болуп, жашоого таптакыр башкача көз караш менен карап калган. Нурлан дагы Бактиярдын көңүлүн көтөрүп, жылуу сөзүн айтып, экөөнүн жылдыздары төп келишип, бат эле тил табышып кеткенин, кандайдыр бир сырдын түйүнүнөн белги бергенсиди. Бирок экөө тең ал эмне сыр экенине баам салышкан жок. Качан гана Тахмина баласы менен экөө жакын келип, Бактияр менен Тахмина тиктешип туруп калганда, сырдын түйүнү чечилгендей болду. Баардан дагы Бактияр Тахминанын ысымын айтпастан, ал жөнүндө көп сөздөрдү айтып, аны дале сүйөрүн айтпады беле. Көздөр бири-бирине чагылышып, тиктешүү көп деле созулган жок. Алгач Бактияр Тахминадан көзүн тартып алып, наристеге көзүн кадап, жүрөгү опколжуп кетти. Анткени ал бала өзүнө куюп койгондой окшош экени, кандайдыр бир ойду козгоп, өз канынан жаралган бала бар экенин билип, Тахминаны карады. Тахмина оңтойсуз абалдан чыгыш үчүн Нурланга кайрылды. Көпкө күтүп калдыңбы? Деп. Нурлан баарын айттырбай түшүнүп, оозу бош, жок, аз эле убакыт күттүм, деди да Бактияр менен наристени алмак салмак карап, унчукпай эле туруп калды. Нурлан колундагы акчаны чемодандын ичине салды да, көңүлү чөгүңкү басып келип, диванга чалкасынан жаткан тийде ойго жетеленди. Эмне үчүн адамдар өз учурунда ойлонушпайт? Менин 1,5 жылдык өмүрүм болгону 15 000 сомго тетеби? Ушул акчаны мага бергенден көрө, учурунда менттерге берип, ооздорун жапса болот эле го. Анда Тимур өз канымдан жаралат эле го. Ал эми эжем менен жездемдин жоруктарычы. Кантип беттери чыдап үйүмө келип атышат. Кызык, түрмөгө барып, бир жолу да абалымды сурашкан жокко. Качан колумдан келгенде шыпылдап, кошомат сөздөрдү сүйлөп, жагалдангандары эмдесе. Аларга мен эмес, менин акчам гана керек. Ата канат. Эгерде абакка кесилбегенимде баары башкача болот эле да. Эжем менен жездемдин эки жүздүүлүгүн көрбөйт элем. Анда менин да оюм аларга карата терс болот беле, ким билет. Чалкасынан жатып ойлонуп жаткан Нурландын оюн Тахмина бузду. Нурлан, сага эмне болду? Бир жериң ооруп атабы? Деп чын ниетинен кам көрө сурады. Нурлан ушул саам өзү үчүн бир апасы, анан түбөлүк жары гана күйөрүн билди. Тахминанын дайыма апасындай болуп жан өрөп сураганы өзүнө жагат. Бала кезинде керек болсо азыр деле апасы жан алы калбай ден соолугун сурап, чын ниетинен энелик мээрими менен кам көргөнү Нурландын жүрөгүн жылытат. Кандай убак болбосун, бир калыптагы абалынан жазбайт. Тахмина дагы ошондой. Ал эми эжеси менен жездесичи. Андан да мурда далысын салган классташ достору дагы үйүнөн кетпей, шынарлагандары кыжырын келтирет. Бирок көңүлдөрү оорубасын деп, сырын ичине катып унчукпайт. Нурлан Тахминаны колунан тартып, бетинен сүйүп, «Жок, эч жерим деле ооруган жок. Аны коюп, кечки тамагыңды ылдамдат. Мен жолдон калбайын», деди. Тахмина бир нерсе айта албай аткан түр көргөзүп, кыйылып туруп калды. Нурлан дароо анын кыймыл аракетинен бир нерсени сезип, башын көтөрүп, көзүнө тике карады. «Тахмина, сага эмне болду? Тартынбай айта бер», деди. Тахмина айтсамбы, айтпасамбы дегенсип, экинчи ойдо калды да акыры болгон күчүн жыйып, «Эжем менен жездем сенден акча сурап келишиптир. Болсо берип турбайсыңбы?» деди. Бул сөздү уккан Нурландын кебетеси бузулуп, «Эмне сүйлөй албай калышыптырбы? Өздөрү сурабайбы? Сен ортого салбай. Мурунку карызды качан беришет экен?» деди. Тахмина күнөөлүү кишидей, «Экөөнү чогуу беребиз дешти го», деп сөзүн жыйынтыктады. Нурлан Тахминанын күнөөлүү кишидей жактырбай турган абалын көрүп, апасына окшоштуруп жиберди. Апасы да атасынын алдында үнүн катуу чыгаргандан жалтанып, кудум Тахминадай болуп туруп калганын көп байкаган. Анан өзүнөн атасынын сапаттарын издөөгө өттү ою менен.
Бактияр үйүнө көңүлү шат келди да тамак жасап жаткан апасына кайрылды. Апа, мен бүгүн Тахминага жолуктум, деди. Апасы жасап аткан ишин токтотуп, каяктан? Деди. Паркка күйөөсү баласы менен келишиптир. Бактияр ашыкча сөз айтып алганын сезе коюп, анысына ичинен өкүнүп алды. Апасы көңүлүсүз, Тахминаны келин кылып бер деп сага айтсам, болбой койбодуңбу? Абдан жакшы кыз эле. Эмгиче балалуу да болот белеңер. Балким жетелеп жүргөн бала сенин балаң болот беле. Бекер көппөдүңбү обужуктанып, машинаны дагы сыйлаш керек. Аны арак ичип айдаба деп канча какшадым. Сен болсо уккан жоксуң. Аяк эмне болду? Бир келген бакыттан кол жуудуң. Эми аны бир айтабызбы, эки айтабызбы, кайра ордуна келбейт. Атаң дагы обу жок акчаны чачып атып, мына эми ишинен да кол жууду. Депутат болуп турганда округуна барып эл менен жолугуп, кафе ресторандарга чачкан акчасын элге жумшап койгонунда кадыр барктуу да болот беле. Экөөң тең тилди албай атып эмне болдуңар? Дөөлөт тоголок, аны кармап калыш керек. Жок дегенде сенден тукум калса эмне? Мунун баарын айтпайт элем, деди. Бактияр апасы менен сырдашканды жакшы көрөт. Кырсыкка учураганда апасына болгон сырын айтып көнүп калган. Бул жолу да маанилүү сөз айтчудай оозун таптап барып, өзүн араң кармады. Ою менен алаксый түшкөн Нурланды жооп күтүп туруп калган Тахминанын ичке кулакка жагымдуу үнү бузду. Нурлан, эжемдерге эмне деп айтайын? Жооп бербейсиңби? Эмнегедир акыркы күндөрү ойчулда болуп кеттиң. Деги сага эмне болду? Нурлан Тахминаны сыртуу карап, Тахмина, мен бүгүн балыкчыга кетем. Тиги Кемелбек байкенин аялы Бурма жеңини чакырып кел. Үйгө чогуу жаткыла. Антпесең коркосуң го, деп такыр башка сөздү сүйлөдү. Тахмина кабак чытыган тейде, бүгүн тайжемдин кызы Айнура менен баласы Болот келет. Сен эртең эле келип каласыңбы? Ооба, буйрса. Алар келсе анда жакшы. Тиги чемодандагы акчадан алып бер. Оңундан калтырбай бергендей болушсун, деп эжеси менен жездесин жактыра бербей күнкете сүйлөдү. Тахмина чемоданды ачып, тийиштүү акчаны алды да кайын эжесине берип атып, эже 10 күндөн кийин кайрып берсин, ишиме керек деди, деп көзүн тартып алды жалтактап. Кайын эжеси эпилдеп, ооба, буйрса кийинки аптада эле беребиз, бизге дагы шашылыш керек болуп калбадыбы, деп күйөөсүн карады. Кеттик деген мааниде. Акча колго тийгенден кийин экөө балдарын ээрчитип үйдөн чыгып кетишти. Тахмина аларды узата карап туруп, пенде да, эгер Нурлан акча таппаганда минтип үйдө сагалашпайт эле. Чын эле бир кезде Нурлан абакта жатканда бир басып барып коюшкан жокко. Эми ат тезегин кургатпай үйгө келе берген адатты таап алышты. Буларды карап отуруп үй ишинден да алагды болом деп ойлоп, жасап аткан тамагына киришти. Нурлан ойлонуп жатып көз илинип кеткендиктен убакыттан бир тобут туруп койду. Анткени тамагы чак эле даяр болгон. Тахмина уктап салып алсын деп ойготкон эмес. Сотка телефону чырылдап, Нурланды ойготуп жиберди. Ойгонор менен саатты караган Нурлан, Тахмина, деп үн салды. Тахмина оозгу үйдө баласы Тимур менен олтурган. Эмне болду? Деп ичкери кирди. Нурлан кабатырлана, ойготуп койбойт белең, кечиккен турбаймбы? Мени күтүп калышты, тамагың даярбы? Деди. Тахмина шаштысы кетип, ооба, мен азыр. Сени уктап алсын дебедимби? Деп тамагын белендөөгө киришти. Аңгыча сырттан дарбазанын эшиги ачылып, Бактиярдын апасы ичкери кирди да, эшиктин алдында токтоп турган Кодун Бактиярдын машинасындай Ауди маркасындагы кызыл машинаны карап туруп калды. Бактиярдын сүйлөп келатып токтоп калгандан улам апасы кандайдыр бир өтө маанилүү сырды жашырып айтпай атканын сезип, Бактиярды такып сураганга өттү. Эмне Тахмина менен сүйлөштүңбү анан? Эмнегедир бир сырды жашырып аткан түрүң бар. Сен менден эч нерсе жашырба. Болду, эми сенде сырдаша турган дос да жок. Азыр адамдардын ниет пейили бузулган. Өзгөчө жаштардыкы. Эгер баягыдай чамгарактап турганыңда үйдө досторуңдун карааны үзүлбөйт эле. Эми карачы, алардын бири да жок. Сен мага туура түшүн. Эгер катуу айткан болсом көңүлүңө алба, деп бир топ сөздөрдү айтып, Бактияр апасынын айткан сөздөрүнүн тереңине баа берип, башын ийкеп гана отурду да, сөз кезеги келгенде, апа, мага дагы бир эки мүмкүнчүлүк бериңиз. Мен дагы байкап, нак аныгына жеткенде сизге айтам. Бирок эми аларга дагы жолуганбы, жолукпаймбы, билбейм. Тиги талант досум Тахминанын күйөөсүн жакшы тааныйт экен. Тактай базарда иштейтмиш. Кыскасы, мага убакыт бериңиз. Анан калганын сизге айтам. Сиз айткандай азыр менде ишенгенде эле дос калбай калды. Көрсө баары жарма достор экен. Жок дегенде сиз айткандай убагында үйлөнүп алсам эмне? Мага ким тиет эми? Деп көзүнө келген жашты жеңи менен арчыган болду. Апасы уулунун бул абалын көрүп, чыын ыкласы менен аяп кетти. Өзү дагы ашыкча сүйлөп алганын кеч сезип, оор үшкүрүнүп алды.
Жок дегенде тиги карындашың турмушка чыгып, ордун тапса болот эле. Киндигин көргөзө жарым жылаңач кийинип, көчө таптагандан башка эч иш кылбайт. Аны ойлогондон дагы корком. Кээде үйгө түнөбөй калган убагы да болот. Деги жакшыраак жерге барса болду, убагында экөөңөрдүн көзүңөрдү карап атып, атаң экөөбүз силерди опкок, эч нерсеге жөндөмсүз кылып тарбиялап алган экенбиз. Азыр ойлосом, туура эмес кылыптырбыз, деп Наалы сүйлөдү. Бактияр бул айтылган сөздөрдү далай эле жолу укту. Бирок эмне деп айталат? Бир чети апасынын айткандары да туура. Бактияр апасына убада бергенден кийин телефон аркылуу талант менен байланышып, 2 күн дегенде Нурландын дарегин алды да такси кармап алып дарек боюнча тахминалар жашаган үйгө келип, окчун жерде кеминде 1 сааттай убакыт көз салып турду. Акыры үйдөн эч ким чыкпаган соң, бер жакта ойноп аткан тестиер баланы сөзгө тартты. Атың ким? деп алгач баланын ысмын сурап, андан соң негизги суроону берди. Тигил жашыл дарбазал үй кимдин үйү? Дилинде эч жаман ой жок бала. Ал Нурлан байкенин үйү. Ал үйдү жакында эле сатып алышкан, деп шар жооп берди. Аялынын аты ким? деп сурады Бактияр баланын тайманбастыгын билип. Алиги бала эч токтолбостон, Тахмина абдан жакшы эже, деди. Бактияр эч адашпай таап келгенине эми чындап көзү жетти. Алар азыр каякта? Эмне үйүндө жокпу? Билбейм, Тахмина же үйүндө эле болуш керек. Жаш баласы менен эч кайда деле чыкпайт. Бактияр чөнтөгүнөн 5 сомдукту алып чыгып сунуп, Адилет, сен барып Тахмина эжеңди чакырып чыкчы. Бирок анын өзүнө гана айт. Өзүнөн башка эч ким укпасын. Эгер үйүндө күйөөсү Нурлан бар болсо, анда мен жөнүндө эч нерсе айтпа, макулбу? деди. Макул, деп эле чуркап жөнөдү Адилет. Баланын чуркап баратканын көргөн Бактияр өзүнүн бала кезин эстеп, бир жерди тиктеген калыбында туруп калды. Ооба, Бактияр бала кезинде абдан тил алчаак, элпек бала болчу. Акча адамды бузат деп айтылгандай, кийин эле 8-классынан баштап кыял көтөп, атасынын акчасына манчыркап, өзүнүн классташтарын теңине албай, жогорку класстын балдары менен жүрүп, ыплас иштерге көп барышты. Окууга дагы акчанын күчү менен өтүп, экзамен, зачетторунда акчага сатып алып жүрүп, акыры окууну да бүтпөй калбадыбы. Тахминага окшогон канча кыздын убалына калып, алардын көз жашына көңүл бурбай, гүлгө конгон арыдай кыздан кыз тандап, жакшы эле чалчактады. Акыры жазасын алып тынды. Бирок баарынан жүрөгүнө жакын кабыл алганы Тахмина болду. Эгер кырсыкка учурап буту сынбаганда, минтип Тахминаны эстеп, андан төрөлгөн баласы бар экенин ойлоп да коймок эмес. Жаңы өсүп келаткан ишенче кыздардын убалына калып жүрө бермек. Көнгөн адаты калабы. Көзүнө урунган кызды сөзсүз тузагына илчү. Албетте акчанын күчү менен. Адилет тез эле чыгып чуркап келип, Тахмина эже азыр чыгат, деди. Бактияр мукактанып кетти. Эмне үйүндө өзү эле экенби? Ооба, баласын уктатып атыптыр. Сиз жөнүндө эч нерсе айткан жокмун. Жөн эле чоочун бир киши чакырып атат деп айттым. Бактияр башын ийкеп, рахмат, бар бара кой. Мороженый сатыпчы, деп дагы 5 сом карматты. Бала сүйүнгөнүн жашыра албай, сизге да рахмат, деп артка бурулуп, бирок карма балчудай тызылдап чуркап кетти. Бактиярдын ак босого жаңы конушуна ушуну менен болгону экинчи жолу келиши. Алгач машинаны жаңы алганда курсташы эжесинин үйүнө айдатып келген. Ошондо көрүп, бул жаңы конуш качан пайда болду эле деп таң калып калган. Андан бери дээрлик 4-5 жыл убакыт эч билинбестен өтүп кетти. Анда мынчалык көп там салына эле. Эки жакты элеңдей карап дарбазанын жанында турган Бактияр ичкериден угулган табыштан улам Тахминанын келатканын билип, камдап алган сөзүн дагы бир сыйра кайталап алды. Дарбазанын калгасы ачылганда Бактияр дароо эле «Кандайсың, Тахмина?» деп алын сурады. Тахмина Бактияр келет деп күткөн эмес, болгону Нурландын достору болсо керек деген ойдо эле «Жакшы», деп бир ооз эле сөз айтты Тахмина. Бактияр андан ары эмне сөз айтарын билбей туруп калды. Анткени Тахминанын муздак мамилеси ушуга түрткү берген эле. Ортодо бир аз тынчтык өкүм сүрө түштү. Бул жымжырттыкты Тахмина бузду. «Эмнеге келдиң?» деп сузун чукты. «Тахмина, мени кечирип койчу. Убактымды алганым үчүн. Сенден бир гана ооз сөз сурайын дедим эле». Тахмина кабагын чытып, «Билем эмне сөз сурарыңды. Сенин айыңдан алигиче Нурландын көзүнө тике карай албай, күнүлүү болуп жүрөм. Мындан кийин мында басып келчү болбо», деди да ичкери кирип, эшикти бекем жаап алды. Бактияр Тахминадан мындайды күткөн эмес эле. Анын айткан сөзүнөн улам бала өзүнүн экенине толук ишенди. Бирок өз оозунан укпагангабы үйүнө көңүлү чөгүнкү келди да апасына болгон ишти айтып берди. Бактиярдын сөзүн укканда апасы болуп көрбөгөндөй сүйүнүп, калганын өзүм териштирем деп ойго чөмүлө туруп калды. Тахмина Нурланга тамак куюп берип жатып, терезеден сыртта турган аялды көрдү.
бул ким деген таризде сыртка чыкты да Нагиманы көрүп оозу ачылып эмне деп айтышты билбей, ал турсун анын берген саламындагы алик албастан эстен танып бир топко туруп калды. Чынында эле анын келерин күткөн эмес, оюну да албаптыр. Те бир окумда гана эсине келип, жакшы, өзүңүз кандайсыз деп утурлай басты. Нагима күнөөлүү кишидей өзүн ыңгайсыз сезип, Тахмина, сен мени кечирип койчу. Ыңгайсыз учурда келип калдым көрүнөт. Сени менен сүйлөшө турган сөзүм бар эле. Эгер мүмкүн болсо сыртка чыгып сүйлөшөлүчү, деп өзүн матанияттуу тутуп, көзүн алагача жалтаңдай карады. Тахмина көңүлү суз, бир сааттан кийин жолугуп сүйлөшөлүчү, азыр колум бош эмес, деди. Тахминанын абалын айттырбай түшүнгөн Нагима сыртка чыгып баратып, машинаны дагы бир жолу карап, ырыскы буларга ооп кеткен экен деп койду. Тахмина оор жүктөн кутулган адамдай өзүн кыйла жеңил сезип, үйгө кирип келатып, эми мунусу эмнеге келди, кутулбас куяга кабылдым го деп ойлоп койду. Нурлан тамагын ичип олтуруп, ал ким экен деп сурады. Тахмина бул жолу калп айтууга туура келди. Адашып жүргөн аял экен. Бирөөнү издеп үйүн таппай жүргөн го. Калп айтканым билинип калбасын деген ойдо тетирип урулуп идиш жуган болуп калды. Нурлан шашып тамагын ичип, уктап жаткан Тимурдун бетинен өп, Тахмина менен жылуу коштошуп сыртка чыкканда, Кемелбек шашып кирип келди да, шашылыш экенин билгизип, саламдашар менен эле, Нурлан, жеңеңди больницага жеткириш керек болуп калды. Ичим ооруп атат деп чыдабай атат, деди. Нурлан калдастай, эмне болуп, отравление болгон жокпу, деп сурады. Кемелбек болор болбос жылмайып, эмне уга элек белең, жеңеңдин 3 ай боюнда бар эмеспи? Өткөндө врач келип көрүн десе болбой коюп, ушул болду, деди. Нурлан бурманын боюнда бар экенин уккан эмес. Сүйүнгөнүн жүзүнөн билгизип, байке, мен азыр жеңемди больницага жеткирбегенде кимди жеткирем? Анын үстүнө жашы өтүп калганда төрөйт элем деп, жеңем кыйналып татса керек, деп сыртка шашылып чыгып, машинесин от алдырганга ашыкты. Дарбаза ачылып машина ордунан жылганда, окчун жерде турган Нагима алардын узап кетишин күттү. Машина Кемелбектин үйүнүн дарбазасынан кирип, кайра бат эле чыкты. Чынында эле бурма кыйналып аткан. Нурлан машинаны болгон ылдамдык менен айдап, чоң жолго түшкөнгө чейин карап турган Нагима Тахминага жолугуу үчүн кайрадан алардын астанасына аттады. Тахмина бул жолу баштагыдай суз кабыл алгандан алыс болуп, болор болбос жылмайды. Эже, сизди кайсыл шамал айдап келди бул жака? Менин эми үй бүлөм бар да. Нагима кыраакылыгын карматып, Тахмина, сен менден жаман ойду ойлобо. Сага деген оюм ак. Андан көрө ачыгын айтчы. Сенин балаң Бактиярдан эмеспи? Эң негизгиси ушуну билейин дедим эле, деп сөздүн тоготер жерин айтты. Ушул сөздүн айтыларын алдын ала билген Тахмина бул жолу дагы калп айтууну туура көрдү. Көрсө, жалган айтышка турмуш өзү мажбур кылат белем. Калпты жаман көргөн Тахминага аз убакыт ичинде 2 жолу калп айтууга туура келди. Эже, сиз абдан жаңылышасыз. Бактияр менен сүйлөшпөй калганыма канча болду? Ал эми балага болгону 1 жаш 2 ай толду. Анан мен кайдан Бактиярдан төрөмөк элем? Чынын айтсам, Бактиярды сүйүп, аны менен көп деле мамиле болгон жок. Ашып кетсе 2 жума тааныш болдук. Бирок ал мага дары берип уктатып коюп, абийиримди бузган үчүн. Ошондо эле мен Бактиярга мага үйлөн деп айткам. Бактияр моюн толгоп, сендей кыздардын талайы менен жаткам. Азырынча мен үйлөнгөнгө шашылбайм деген сымал сөздөрүн айтып, көңүлүмдү катуу сындырган. Анан көңүлүм калганда өзүмдү бул турмушка артык баш сезип канча жүрдүм. Себеби менин намысымды козгогон маселе этегимдин ачылганы болду. Кудай бар экен. Арадан көп убакыт өтпөй мени түшүнгөн, мени сүйгөн балага турмушка чыгып, өз жолумду таап кеттим. Ишенсеңиз, мени эч бир адам Бактиярча капа кылган эмес. Сиздерден өтүнөм. Эми мени жайыма койсоңуздар. Өз жашоомдо мындан ары тынч жашайын. Баланы болсо өзүмдүн күйөөмдөн эле төрөгөм. Эгер күйөөм бул сөздү укса, анда мени кечирбейт. Анткени өзүңүз түшүнөсүз, бүт эле эркектер кызганчак келет эмеспи? Менин көзүмө чөп салдың деп айтышы толук мүмкүн, деди. Нагима Тахминаны бир чети абдан туура сөз айтты деп аяп кетти. Анан кечирим сурады. Тахмина, кечирип кой. Эми биз бул жака келип, сенин тынчыңды албайбыз. Бактияр тукумсуз калды деп илгери үмүт менен келген элем. Эгер бала күйөөңдүн болсо, биз эмнеге талашабыз? Үмүт деген кеме мени жетелеп сага алып келди. Ансыз деле Бактияр азыр абдан өкүнүп жаткан кези. Аны дагы туура түшүн. Жаш кезде баары болот тура. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт эмеспи? Бир өкүнгөнүм сени колдон чыгарып жибергеним. Азыр Бактиярдын баягы опурап жүргөн достору жок. Бир гана ойлогону сен. Сени оозунан түшүрбөйт. Көйнөктүн кирин жуусаң кетет, көңүлдүн кирин айтсаң кетет демекчи, аз да болсо көңүл кирин айтып жеңилденип алдың көрүнөт. Баарына өзүбүз күнөөлүүбүз. Жалгыз бала да ою менен болуп тартипсиз өстүрүп алып, өкүнүп жаткан кезибиз.
деп Нағима көзүнө келген чолок чачты жүз арчысы менен арчып, азыркы жашоосуна ыраазы эмес экенин билгизди. Тахмина аялдык аял сезими менен аны аяп кетти да: Бактиярга аял алып берип койбойт белеңиздер. Балким аялын алаксып көңүлөсөр, ага ким тиймегиле. Ар нерсенин жооп берчү убагы болот эмеспи? Күнөөсүн тартып атат. Өзүң айткандай, сага окшогон канча кыздын убалына калды. Алардын каргышы жөн коймок беле. Кой анда мен жылайын. Эгер бала Бактиярдан болсо сени менен кеңешип багып алсамбы дедим эле, деп Нағима оорулутуна келген жөнүн айтып, изине кайтты. Тахмина аны узатып чыгып, мындай деди: Эже, сизден сураныч, эми келбегилечи. Өткөндө Бактияр дагы келиптир. Айттым го мындан ары тынч жашайын деп. Нағима башын ийкеп: Макул, биз эми келбейбиз. Ылайым бактылуу бол, деп артын кылчаң карап, өзүнүн күтүп турган машинаны көздөй кадамын тездетти. Бурма бир айга чукул ооруканага жатып дарыланып чыкты. Азыр абалы дурус. Кечинде сыртка чыгып кошунасыныкынан келатып жыгылып кеткендиктен ичи ооруп, боюндагы бала козголо түшкөн экен. Ошол себептен ооруканага жаткан. Азыр Кемелбек экөөнөн өткөн бактылуу киши жок. Күткөндөрү иштеги бала. Кемелбек эски маркадагы жеңил машина сатып алып, таксыбайт этет. Ишемби-жекшемби күндөрү мал алып сатып, жетишерлик акча таап келет. Эки жолу хлеб аштарына тамак киргизди. Абактан чыкканы эң негизгиси өзүмдөн тукум калса болду деп көңүлү төп. Бурманын аман эсен түрөшүн Кудайдан тилейт. Баардан да өзүнүн кадамынан жазбай, күндө бир маал келип, Нурлан менен узун сөзгө кирип, маектешип кеткени адатка айланды. Анткени эң ишенгени жана кеңешери Нурлан. Күнгө бейшембеле, кечке жук Нурлан шашып келген убакта Кемелбек адатынча басып келип, киребериштеги көк орундукка көчүк басты. Нурландын көңүлү жайында эле. Я байке, үйгө кириңиз. Тахмина келиштире манты жасаган экен. Курсакты бир тойгузалы. Мен барып жеңемди чакырып келейин, деди. Бул эки үй бүлө жыл айлап катышкан ынтымактуу кошуналар. Кимдин үйүндө даамдуу тамак болсо, бири-бирисиз ичишпейт. Бурма менен Тахмина тамак жасаарда эки үйгө кенен жеткидей кылып жасаганга көнүшкөн. Манты алдыга келгенде көнгөн адаты менен Нурланды тешеттиктеген калыбында Кемелбек сөзүн алыстан баштады. Маанилүү сөз айтарда дайыма ушул адатын карматат. Анткени көз менен билип, уга турган сөзгө бөтөнчө маани берет. Буга түрмөнүн турмушу себеп болгон. Я Нурлан, кандай дейсиң? Минтип жеңең дагы кош кат болуп турат. Төрөгөнгө чейин кайын журттун алдынан өтүп келсек кандай болот? Алар отко чакырат деп күтсөк, убакыттан уттуруп жиберебиз го. Негизги жакшылык менен катышканга не жетсин? Бурманын айткан сөзүнө караганда, кайын ата менен кайын эне карлыкка моюн сунуп калышыптыр. Эртерээк барып кемпир чалдын батасын алып келсекпи? Ушуну сен менен кеңешейин дедим эле. Нурлан маанилүү айткан сөздү туура кабыл алып, качан баралы деп атасыз? Кимдер менен? Деди. Кемелбек ысык мантыны оозуна салып, сөз өңүтү келгенде: Я Нурлан, аны сени менен кеңешпесем, менде ким бар? Менин оюмча сенин машинаң менен төртөөбүз эле баралы. Анан калыңга 10 000 сом жана бир кой салып алсакпы деген ой бар. Нурлан эми гана өзүнүн жоопкерчилигин билип: Байке, мындай кылсак дейм. Базар күнү түш ой жолго чыгалы. Бара турган жер ашып кетсе 2-3 сааттык жол. Сизге айта элек дагы бир сырым бар. Ушул жумада машинаны жаңыртып алсамбы дедим эле. Эртең бул машинаны алып кетишет. Жакшы баа берип атат талчубалдар. Буюрса жаңы машина менен жеңемдин төркүнүнө баралы, деп өз оюн айтты. Кемелбек сүйүнгөнүн жашырбай: Нурлан, сен абдан туура сөз айттың. Машинаны алгач жакшылыкка айдаган жакшы болот. Эмесе мен даярдана берейин анда. Бурма сөзгө аралашты. Мендеги жаш кыз болбогондон кийин көп деле чамынбайлы койгула. Кыз тийген күйөөмдөн калың жеген ата энем. Эми минтип жашым өткөндө Кемелбектин этегин кармап жашап кеткеним эле ыраазы болушат. Негизгиси ургаач адамдын багы бараган жеринен болот. Кыз бирөөнүн бирөөсү деп те илгертен айтылган кеп бар эмеспи? Анын сыңары мен да минтип жашым өтүп калганда аларга салмагымды салбай өз жолум менен кеткеним жакшы болду. Эптеп ичтеги баланы төрөп алсам экен, деп туура айттымбы дегенсип Кемелбек менен Нурланды карады. Нурлан айтылган сөздүн маанисине баа берип: Жеңе, сиз абдан туура сөз айттыңыз. Аялдын баары сиздей болсо гана атаганат. Көпчүлүк аялдар төркүнүнө ташынат го. Чыккан кыз чийден тышкары демекчи, төркүнү менен сый болгонго не жетсин? Кээ бир эси жок кыздар төркүнүнө барып чыр салып, урушуп, баркын кетирип алат. Баарын көрүлүп атпайбызбы? Бирок Кемелбек байке экөөбүз эмне кылабыз, ага киришпеңиз. Балким атаңызга машина мингизебиз, аны убакыт көрсөтөт, деди. Анан туура айттымбы дегенсип Кемелбекти карап койду. Кемелбек башын ийкеп: Туура айтасың. Атка бергис кунам бар, кызга бергис жубан бар дегендей. Бурулжан,
өзүңдүн бааңды баркыңды төмөндөтпө. Төркүнүңө кандай барабыз, бул жагын Нурлан экөөбүз билебиз. Аны коюп Тахмина экөөңөр тасмалды кандай алып барабыз, ошону ойлонуштургула, деди. Кудагы эмне алып барышты эки кошуна бир топко чейин талкуулашты. Түшченде Нурлан машина базардан жумурткадай ак түстөгү Мерседес машинасын алып үйгө айдап келгенде, Кемелбектер чыдамдары кете күтүп олтурушкан. Машина эшиктин алдына келип токтогондо эң алгач Кемелбек оозунуп: жөр когут болсун, абдан жакшы машина алган турбайсыңбы?" деп өзү машина алып жаткандай сүйүндү. Ал эми жездеси кабагын түйө: "Эски эле машина го, алганга жараша жаңысын албайт белең", деп ичи күйгөнүн билгизе машинаны айлана басты. Бул сөздү укканда Нурландын көңүлү кирдей түштү да, өзүн алаксытуу үчүн Тимурду колуна алып: "Жаңысын уулум алып берет. Азырынча бизге ушул эле жетиштүү. Керек болсо буга дагы жетпей жүргөндөр бар", деп сөз кезеги келгенде айтып алды да Тахминага кайрылды. "Үйдөн бирдем алып чыгып, ырым-жырымын кыл. Ак жолтой машина болсун." Тахмина сарымай алып чыгып машинанын рулуна сүйкөп, өзүнчө кобуранды. Бурман ар жакта турган. Өзлөрү алып келген килемди машинага жаап: "Нурлан, өзүң айткандай ак жолтой машина болуп, алдынан шамал жүрүп турсун", деп өз кабылуусун айтты да Кемелбекке кайрылды. "Көрүндүгүн бербейсиңби ботом? Машина эмес, жөн эле буюм алганда көрүндүк берилет го". Кемелбек шашып калды. Чөнтөгүнөн акча алып чыгып Тимурга карматты. Мына Тимур, сен дагы атаңдай болуп машина ал". Нурлан багажникти ачып, базардан ала келгендерин алып чыкты. "Үйгө киргиле, майлап берейин. Жолго да эртерээк чыгалы", деп сунуш киргизбегенде, сыртта дагы канча дейре турушат эле ким билет. Арадан 2 сааттай убакыт өткөндө эки үй бүлө сүйлөшүлгөн сөз боюнча жолго чыгышты. Кычырай кийинген Кемелбек өзүнчө эле толкунданып, көңүлү алдагайда алып учуп, артын карап: "Бурма, эч нерсени унуткан жокпузбу?" деп сурап койду. Бул сөз ушуну менен 3-үнчү жолу айтылды. Бурма күлүп: "Ооба" деп кыска жооп берди да кайра өзүнө: "Аны коюп сен өзүңдүн милдетиңди билесиңби? Конокко келген адамдай төргө өтүп кетпей, барганда күйөө баладай болуп кызмат кылсаң", деп тийишкен болду. Сөзгө сөз уланып Нурлан: "Жеңге, сиз туура айтасыз. Бүт эле орусташып, азыр баягыдай эски салттар кармалбай атат. Өткөндө бир баланын үйүнө барып калса, карындашынын күйөөсү өзүнүн ордун билбей төрдө отурат. Ал эми досун кой союп, эт бышыруу менен алек. Бул эми салтты улууну сыйлабагандык эмеспи?" деп бир топ маанилүү сөздөрдүн учун чыгарды. Улам сөз уланып, узун жол кыскаргансыды. Шам намазынын убагына жетпей, жолоочулар беттеген жерине келишти. Кечки маал менен алик болуп атышкан Бурманын ата-энеси эшиктин алдына келип токтогон машинаны көрүшүп, утурлай басышты. "Эгер сен барабыз деп айттырсаң, кемпир чал тосот элек" деп убара болушат. "Баарын өзүбүз даярдап, байкоосуздан кирип барганыбыз жакшы", деп Нурландын берген кеңеши менен Бурма үйүн айттырган эмес. Айтылгандай Калкан карыя менен Сыяда эне кыз күйөөсүнүн келгенин көрүп бир чети сүйүнүшсө, бир чети айтып койбойт белеңер деп өкүнгөн болушту. Аңгыча кошуналар келип, салт менен Кемелбек жүгүнүп кирип, уялган түр көргөзүп, ооз жакта туруп калды. Калкан карыя Кемелбектин бул жорогуна ыраазы боло алкап жиберди. Бир чети көңүлү тоюнуп турду. Ал эми Сыяда эне алгач эле Бурманын боюнда бар экенин байкап, ырас болгон турбайбы деп сүйүнгөн. Багажниктен торпоктой болгон ирикти алып түшкөндө, Калкан карыя эле эмес, аны көргөн кошуналар да ыраазы болушту. Дүйүм тамактын түрү тасмалдын четинен орун алып, суусар тебетей Калкан карыянын башына кийгизилип, Кементай үстүнө жабылып, Бурманын калыңы деп 10 000 сом колуна тийди. Сыяда дагы элечек баш болгон баалуу кийит кийип, эмчек сүтү деген ырым менен 5 000 сомго ээ болду. Бир саат илгери эле тигил жок, бул жок деп урушуп атышкан кемпир чалга бул көрүнүш түш сымал сезилди. Калкан карыянын өзүнөн 2 жаш улуу агасы Нурлан менен Кемелбекке ыраазы боло: "Жөн жай эле келе бербей, кызыбыздын баркын көтөрүп келгениңер үчүн рахмат силерге. Керек болсо жаңы турмушка чыккан кызга минтип келбейт. Карыганда иним менен келининдин көңүлүн жакшы көтөрдүңөр. Бул эми мактангандыктан эмес, сыйлаганыңар үчүн алып келгениңер билинип турат. Эми сыртка чыгып малга бата кылып коюп, калган сөздү ошондо сүйлөшүп таанышалы", деп жүйөлүү сөзүн айтты. Малга бата тиленип кайра үйгө киришкенде, Нурлан сөздү ирети менен айтып, өздөрүн тааныштырды да Кемелбектин тарыхын үстүртөн айтып берди. Бирок түрмөдө отурганы жөнүндө сөз болгон жок. Анткени менен Калкан карыяда, Сыяда эне да Кемелбекти жактырып, жаш өткөндө кызы Бурманын бага ачылганын билишти. Эртеси кечке жуук гана Кемелбектер көңүлдөгүдөй конок болушуп, жүздөрүнөн нур таап, жолго чыгышты.
Нағима үйіне көңілі сыз келіп, өзін үмітті күтіп отырған Бақтиярға эч сөз айтпастан ички үйгө кирип, бир топко кармалып кийим которуп чыкты. Бақтияр апасынын көңүлү жайында эмес экенин кирип келгенде эле байкаган. Эч үндөбөй жер тиктеген тейде бир топко олтурду. Эгер Бақтияр эле бир сөз айтса, энеси жарылып кетчүдөй абалда эле. Андыктан эч нерсе сурабай койгон оң. Нағима үй жинаган болуп, ары бери басканы менен бүт ою Тахминанын айткан сөзүндө болду. Ичинен уулу Бақтиярды жек көрүп турду. Анткен себебине так жана маанилүү айтылган сөз түрткү болду. Бақтияр убагында жеке эле Тахминанын убалына калбастан, далай кыздын убалына калганын кулагы чалбаганында мындай абалда калбайт эле. Ооба, кыз кезинен бери эле туруксуз эркектерди жаман көрөт. Анын себеби тереңде. Кыз кезинде парторгтун Төлөмүш деген баласы "Сени сүйөм, сени алам" деп жүрөгүнүн тереңинен орун алып, анан башкага үйлөнүп алган. Ошондо Нағима Төлөмүштү унута албай канча жүрдү. Сүйүү менен ойногон Төлөмүштүн ал жорогун Нағима али күнчө кечирбей келет. Дагы жакшы. Ага биротоло алданып калбаганы. Эгер алданып калса эмне болмок? Эми ошол Төлөмүштүн жолуна түшкөн уулу Бактиярдын жорогуна ичинен түтөп, өзүн эптеп гана кармап турду. Ал эми тигинтип жеңил желпи кийинген кызы Нур кыз эмне кылып жүрөт? Аны көзү көрбөгөндөн кийин так жооп айтуу кыйын. Балким, небагы эле современный жашмын деп уят ишке барып койгондур. Нағима Тахминадай кызды болсом арманым жок эле деп ойлогонго үлгүрдү. Таттуу кыялы кандай күлүк, үйү толгон мебелдерди көрүп, баары ойдогудай сезилгени менен күйөөсү экөөнүн жан дүйнөсү жарды экенин толук моюнга алып турду. Аңгыча сырткы эшик ачылып, мас болгон күйөөсү темтеңдей басып ичкери киргени угулду. Ал адатынча Нағиманын атын атап кыйкырды. Нағима ордунан кантип атып турганын билбей, ички үйдөн аткан октой атып чыкты да кейпи келишкен күйөөсүн көрдү. Ушул кантип эл тагдырын чечип жүрөт болду экен. Кайран эли ушуга ишеним берген деп ойлоп, күйөөсүн жаткыруунун камында болду. Окшош күндөр өтүп берди, бирок келечеги жок. Күйөөсү аракка берилип, баласы тигинтип баспай отурса, кызынын акыркы күндөрү үйгө келбегени көбөйдү. Мунун баарына арам жол менен табылган акчанын заркындысы себеп экенин Нағима кеч түшүндү да, бир конокто олтурушканда дин адамынын айткан сөзүн эстеди. Ал аял киши күйөөсү таап келген акчанын адал же арам акча экенин билиши, биз адал тамак ичип жатабызбы деп сурашы керек деген. Нағима ал кезде күйөөсүнүн таап келгенин адалбы деп кайдан сурады. Минтип учурда баары кыйчалыштаганына караганда баардык нерсенин жооп берчү убагы келет белем. Бир калыпта аккан сайдын суусундай убакыт өз нугунда өтүп, бурма эркек төрөгөндө Кемелбек эсинен таңгыча арак ичти. Абактан бошонуп чыкканда да мынчалык оозуна алган эмес. Минтип мас боло элегине канча болду. 2 күн катары менен ичкен Кемелбек башын көтөрө албай үйүндө жатканда Нурлан келип: "Байке, болду эми. Ичкениңизди токтотуңуз. Эртең жеңем чыгат экен. Үйдү тазалаңыз. Караңызчы, үйдүн ичи эмне жыттанып калган. Арактын түбүнө жеткен адам болгон эмес. 2 күн жакшы эле иштиңиз. Эми баланын келечеги жөнүндө камырыңыз" деп $500 карматты да анан шашып атканын айтты. Калган сөздү эртең сүйлөшөлү. Кемелбек өзү улуу болсо дагы Нурланды укчу. Ал турсун андан сестенип, ашыкча иш жасабаганга аракети күч эле. Нурлан берген акчаны алып, бул эмне акча деп сураганга үлгүрбөй калды. Эртеси бурма чыгып келгенге чейин үйдү тазалап, ал турсун жаш шорпо ичсин деп козу дагы сатып келип койду. Түшченде Нурлан менен Тахмина бүт расмисин жасап, бурманы чыгарып келди. Буга чейин Кемелбек балага ат койгонду ойлогон эмес. Малга бата тилегенден кийин мечиттен молду алып келип, Нурлан Кемелбекке кайрылды. "Баланын атын ким коелу? Ырымда базан айттыралды деп атайын молду алып келдим" дегенде гана Кемелбек бир селт этип алды. "Нурлан, өзүң кой балага атты. Сен эмне деп койсоң, мен ошого макулмун. Сен болбосоң, мен минтип бакытка тунуп олтурбайт элем. Өзүң билесиң. Мен жашоодон түңүлүп калганда, сен мени андай абалдан алып чыкпадың беле" деп Нурланга кайрылганда, Нурлан Кемелбекке ыраазы болуп, бир жерди тешеттиктеген тейде: "Кемелбек байке, өзүңүз калыс болуңуз. Экөөбүз тең адилетсиздиктен улам абак олтуруп чыктык. Ушул кезде адамдыга бирден акчаны жогору тутушуп, адам тагдыры тыйынга арзыбай, бүт сот системасы, тартип сакчылары акчага сатылып турган кез. Керек болсо өкмөт башчылары дагы өздөрү башкарып турган эли жеринен байлыкты жогору тутуп, эл эмгеги акталбай, адам укугу тебеленип турганда өлкөбүзгө эмне керек? Эң алгач калыстык, адилеттүүлүк аба менен суудай керек экенин таанып болбойт. Андыктан ушул ымыркай акчага, мансапка сатылбаган, кара ташты какчарган калыс, адил иштеп, ак жүргөн инсан болсун үчүн ысымын адилет коелу. Сизге окшогон чындыкты издеген адамдарга арка бел болсун" дегенде
Кемелбек көзүнө келген сүйүнүчтүн жашын арчып, уулунун эл керегине жараган, Нурлан айткандай калыс адам болгонун элестетип жиберди. Ата үчүн баланын жакшы чыкканынан өткөн бакыт барбы? Кемелбек Нурланды кучагына кысып, сен айткандай болсун, деди. Анан жанында турган молдого азан айтып, атын кулагына угузуңуз, деп кайрылды. Молдо өзүнүн вазифасын жасап кеткенинде Нурлан Кемелбекти өзүнчө ички үйгө чакырды. Сизде сөз бар. Аны сизге бир кезде айтам деп өдүм беле. Кемелбек казанды 1 мүнөт карап келейинчи деп сыртка чыкты да, эттин чий көбүгүн алып, тузун даамдап көрүп, отту басаңдатып ичкери киргенде Нурлан сөзүн бир калыпта алыстан баштады. Кемелбек байке, сизге айтайын деген дагы бир сөзүм бар. Мурда эле айтмакмын. Бирок анда эрте болуп калмак. Анткени бардык нерсеге акырындык менен жеткен жакшы эмеспи? Дегеним, баягы үңкүрдө катылган алтындын теңинен көбүн алы иштете элекпиз. Эгер акча жагынан кыйналсаңыз айтыңыз, деди. Кемелбек Нурландан бул сөздү укканда ишене бербей, койчу дагы барбы? Болсо өзүң ыгына жараша иштете бер. Мен каршы эмесмин. Менде азыр жетишерлик акча бар. Өзүң айтмакчы, акчанын кумарына азгырылбайлы, деп өз оюн айтты. Нурлан күлүп, анда эмесе сиз машинаңызды жаңыртып албайсызбы? Бул машина менен жумуш кылыңызда, тиги жаңала турган машинаны конокко алысча кайдаңыз. Бир келген жашоонун көбүн кыйналып абакта өткөрдүңүз. Эми адамча жашаганга убакыт келди, деди. Кемелбек бул айтылган сөздү дагы туура кабыл алып, ошол эле аптада Audi 100 маркасындагы машинаны сатып келди. Кечке маал Ош базарынын жанынан өтүп баратышып, баягы өзүнүн көзүнө чөп салган аялын байкуштун кейпин кийген абалында көрдү. Көрөр замат өңү бузулуп, ренжи түштү. Анткени анын айынан эмне деген гана азаптарды тартпады. Салондо Нурлан бар эле. Машинаны токтотуп түшүп келип, өзүн тааныбай турган аялга Алыкул Осмоновдун сүрөтү бар акчадан бирди карматты. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген ушул. Аман бол, деп үйүндөгү сүйүктүү жары менен тукумун улоочу уулун көздөй шашып, машинага келди. Нурлан таң калып, ал ким? деп сураганда Кемелбек кайдыгер гана, менин убалыма калган аял, деп кыска жооп берип, машинаны ордунан жылдырды. Кемелбекти узата караган аял колундагы акчаны кыса кармаган тийде, көргөн көзүнө ишене бербей, нес болуп катып калды. Чыгарманын аягы.